Jigitler, es algılaçı. Bir mağa okşap, mazza kılıp es algılaçı. Mırzalar üçün Жаллабатта, тағырағы азыркы Манас шаарындагы керемет мончосу жаңыланды. Азыр мен сіздерге жаңыланган кереметти көрсөтүп берейин. Ар бир эс алуучуга дал ушундай шарт түзүлдү. Мына караңыздарчы. Жигиттер, бул орундуктар сиздер үчүн. Хотко 800 сом төлөйсүздөр керемет банясына кирип эс алыш үчүн. 800 сомдун ичинде круглосуточно жатып калыш местасы мына бул экрандары, YouTube, бул жакта интернет бүт бар ичинде. Массаж каналары бар, намаз канасы бар, анан теннис, бильярд, ашкана, бассейн, пардын түрлөрү бүт бардыгы бар. Келип эс аласыздар, жакшы жери 24/7. Келсеңиздерчи, бардык эс алуучуларга ушундай кенен орундук даярдалган, пультовой, шейшеп, жууркандар бардыгы таптаза салынган. Мага окшоп төшөктүн ичине кирип кетесиздер. Эми, урматтуу айымдар, эжелер, жеңелер, үйгө агаларым bir күн барбай калган болсо, ал точно кереметте болгон болот. Кереметтен издеңиздер. Кереметтен табылат. Бардыгына места кенен жасалды да, көрдүңүздөр. Адамдарга эс алууга өтө сонун шарттар түзүлдү. Ана мынау спальный дивандардагы бүт ошо чет өлкөдөн алып келиптир, пультовой экен. Анан басканда ылдый түшөт экен мына, көрдүңүздөр? Ылдый түшөт. Бүгүн мен ушул жерде калып калдым иншалла. Да, буну басканда бия көтөрүлөт экен. Каалагандай көтөрүп, каалагандай түшүрүп аласыздар. Экранда интернет бар, YouTube'дан кино болсо кино, баян болсо баян, концерт болсо концерт көрө бересиздер. Жакшы жери. Керемет банясы круглосуточно иштейт 24/7. Сиздер үчүн ачылды, аялдарга эмес, только эркектерге. Көрдүңүздөр, бардык жигиттерге, эс алуучуларга орундуктар, экрандар даяр. Азыр бир 10 чакты экран коюлуптур. Биякта мына бир агабыз эс алып атат. Менин шеригим. Биякта болсо намазкана. Мен ушул жагынан баштап атам да. Намазкана, ибадаттан калбаңыздар. Андан кийин бул жакта массаж каналары бар. 3 массаж канасы бар экен туугандар. Биякта бир массаж кана, анан мына жакта дагы бир массаж кана, наракта дагы бирөөсү. Азыр массаж жүрүп аттыр. Ана массаж канасын бир аз чекерагынан көрсөтүп коеюн мынакей. Бул массаж канасы. Мына көрдүңүздөр? Сонун эс аласыздар. Массажды кылып берет, массажист бар. Азыр парларына чейин көрсөтүп берейинчи. Ушул видеону максималдуу таркатып коюңуздар. Биякта болсо караоке. Жанагындай футбол болгондо, дүйнөлүк олимпиада оюндар болгондо чоң экрандан коюп берет. Түнү менен көрө бересиздер. Биякта балкону бар, санузел, уборныйлары бар. Мына места, бош эле места болсо келип жата бересиздер. Сонун. Жууркан шейшептерин күндө жууп, тазалап, жаңылап салып турат. Караңыздарчы, керемет ушундай жаңыланды да. Мындай болгон эмес. Көрдүңүздөр? Керемет мурда таптакыр башкача эле. Азыр совсем биягы Европа болуп кетти да, машалла. Мына жактарын көрсөтөйүн. Дагы ошондо эс ала турган чоң зал бар. Мына баарыңыздарга жетет да. Места кенен. Кел ушул жерде круглосуточно түнү менен калып кете бериңиздер. Алыскы жолдон чыккан, Баткенден чыккан, Чоңолайдан чыккан айдоочулар бияка келип кала бериңиздер. Мына бир агабыз азыр жолдон келип уктап калды уже. Түш көрүп атат ужечи. Мынандай массаж креслолору коюлган. Акча саласыздар, массаж кылып берет. Андан кийин бул жака жүрөбүз. Мен азыр парына чейин түшөм. Мына жактачы теннис бар. Хотко 800 сом төлөйсүздөр, кирүү акысы. 800 сомдун ичинде теннис дагы бекер. Экекиден тып теннис ойнойсуздар. Болду. Бекер акча төлөбөйсүздөр буга. Бир теннис столу, бул жакта экинчи теннис столу, диван креслолору, экрандары менен коюлган да. Анан эң жакшы жеричи PlayStation деген нерсе бар. Саатына 200 сомдон PlayStation коюлган бул жака. Мына PlayStation. Отуруп алып берде мына жойстиктери менен тык ойнойсуздар. PlayStation сүйүүчүлөр да бар да, мен фанат эмесмин PlayStationге. Оюндарды ойноп, баягы футболдорду ойнойсуздар, хоккейлерди ойнойсуздар, PlayStation. 8 PlayStation экран жойстиктери менен коюлган. 8 экран коюлган болсо, 2-2ден болгондо 16 адамга бул жерде одновременно ойногонго шарт түзүлгөн да. Саат 200 сомдон экен. Биякта суусундук пары бар. Анын калган жактарында мен көрсөтүп берейин. Мына жери мына. Бул эс алуу бөлмөсү. Баягы ташта жатып эс алам дегендерге орун бар, телевизор бар, жайлоонун сүрөттөрү. Тынч эс аласыздар мына. Тынчтык ушул жерде да. Дальше кеттик, келиңиздер. Көрсөтөлү. Видеого максималдуу лайк басыңыздар. Мына жакта хаммам пары бар. Турецкий хаммам. Ого, ичи туман болуп кетти. Ай кенен экен да. Камералары, кедруй бочкалары менен. Мыналардын баардыгы ысык.
жатып алып ес аласыздар. Мына килем биягычы кафелден килем кылып коюптур. Бул хаммам турецкий пар. Андан кийин мына жакта туз пары бар. Туз пары да өзгөчө экен, аябай кенен. Бүт креслолорду, дивандарды коюп койгон. Дубалы полностью туз, потолок бардыгы туз. Кочкордон келген нарындын тузу. Бул жерде отуруп эс алсаңыздар, жарым саат эс алсаңыздар өпкөңүздөр тазаланып калат. Биягы болсо жанагы зимний сад деп коет экен. Баягы тамеки чеге тургандар ушул жерде отуруп чексе болот. Терезелерди ачып койгон. Көрдүңүздөр, Азыр эми биринчи кабатка түшөлү. Банянын жүрөгү бул пар. Парды көрсөтөбүз азыр. Кеттик. Жигиттер, бул жер круглосуточно иштейт. Круглосуточно. Түнү менен эми эс алып кала бересиздер. Ассаламу алейкум. Кандай? Жигиттин күнү? Ден соолугу жакшыбы? Машалла. Баняны ачкан жигит ушул да. Азыр мен бир көрсөтүп чыгайын, Так, келиңиздер. Так, азыр биз биринчи кабатка түштүк. Сырттан киргенде, биякта мына чечинип кийинүү жайы. Места кенен, бүт. Мына шкафтар берилет, чип күлүчү менен 150 адамга бу жерде бир учурда орун бар. Чип күлүч берилет, мага чип күлүч берилди. Бияктан кирип чыгасыздар. Ана мына жакта пилинг, нарагы бассейн, эмелери менен. Мынаны караңыздар, Мынаны караңыздар, Мо агаларыбыз жатышын караңыздар, маза кылып атат. Шеф, кандайсың анан? Шеф, жакшыбы? Суу кайнайт, агаларым да кайнайт да. Жигиттер, кайнап туруңуздар. Биякта мына муздак бассейн. Мынандай кылып чыгасыздар, түшөсүздөр, мына жыргап атат. Биягы влажный пар. Кирсек буу болуп калат. Мына бияктан да көрсөтөлү, өтө ысык экен. 1 2 3 4 5 6 тепкич экен. Үстүнө чейин чыгып отурса болот. Биягы русский пар. Мынакей. Бул кургак парда отурам дегендерге ушул пар сунушталат да. Пардан чыгып душ кылып, душтан кийин мына бияка бассейнге секиресиздер. Таштаң ака. Хач жаныңыздан. Хач жаныңыздан. Анаке. Ушинтип эс алыш керек да. Биякта пилингтери бар. Мына. Биякта платный пилинг. Жигиттер пилинг кылып берет. Тагыраагы кириңиздерди эзип берет. Мына адам көп экен, уже адамдар жыргап атат, Ош, Жаллабад, Баткен, Нарын, Талас. Шүйдөн болсо да келе бериңиздер. Биякта болсо, мына душтары бар. Мына жерде дагы мына ортодо аралчасы бар. Жатып алып бири-бириңиздерди жишип, жууп, тазалап кете берсеңиздер болот. Бүт тазиктер дагы мына коюлган бардыгы бар. Андан кийин бул жактачы. Мына жакта душтары бар. Уборныйлар жана душтар. Мына барганда оң жакта 3 окошка, сол жакта 3 окошка пардалары менен душтар. Азыр жуунуп атат. Пардаларын тагып койгон. İçine girip alıp cılagaçtan alıp мына жуун тазаланып кете бересиздер. Биягы ашкана. Кафе, чайхана биягычы. Мына көрдүңүздөр? Орундуктар кенен, бемарал кирип, бул жерде мына 6 адам, 8 адам, 4 адам отуруп, эс алып тамактанып кетесиздер. Спирттик ичимдиктер жок. Баары иншалла адал азыктар коюлган. Суусундуктар, айран, чалап, тан, бардык ушу суусундуктар бардыгы бар. Ана мына меню турат бу жерде. Менюнү көрө турган болсок, салат түрлөрү, биринчи тамак түрлөрү, экинчи тамак түрлөрү, шишкебек түрлөрү, анан на заказ, плов, жаркоп, пирожок, тоок шорпо, индик шорпо, жиз керемет дейт. Крылышки балыктар бар экен. Пловтор бар экен. Ушулардын баардыгы ушул ашканадан чыгарылат. Кыздар, кызматыңыздарда иншалла. Ичкерде ашкара бар, ашкарадан чыгарып берип турат. Анан биягы чайхана. Чайхана, бильярд бар, Мына тапчандарды да жаңы коюптур да. Келип команда жоролоруңуздар менен ушул жерде отура бересиздер. Мына экинчиси. Биякта да отурсаңыздар болот. Мына 6 адамдык тапчан, дагы 6 адамдык тапчан. Биякта болсо мына LED экран, интернет модем, караоке, колонка, усилитель, микрофондору менен. Анан бильярд столу бар. Бильярд столу саатына 400 сом бир номер, VIP зал. Андайдан экөө бар экен. Мына караңыздар. Таштоголотосуздар да, кирип элечи, сразучу мынакей. Көрдүңүзбү? Мына бильярд. Мынакей. Бильярд залы. Биякта болсо мына диван, кресло, кондиционер, биякта караоке, интернет, көрүп турасыздар, микрофон, колонкасы менен. Буйбуйду ушул жерде ырдайсыздар да. Буйбуйду. Ушундай эле бильярд залынан экинчиси да бар экен. Экинчисинде өтө сонун жасаптыр, машалла. Ал биякта бильярд залычы. Мынакей. Мына бильярд залы. Көрдүңүздөрбү?
Ушундай сонун açıldı da mınake. Mınake. Maşallah. Mına sizler mına konoktoruңуздар, сыйлуу konoktoруңуздар болсо ушу бильярд залына жакшы кылып стол жасап бергиле, жакшы кылып тейлеп бергиле, биз эс алалы, бильярд ойнойлу, теннис ойлойду десеңиздер болду. Ушул кызматыңыздарда бильярд залы. Эми мен ходко чыгайын, ошол жерден жыйынтпайм. Кирүү акысы 800 сом, жаш балдарга 450 сом. İçinde mına formalar берилет. Баягы эс алуу бөлмөсүндө, биякта мына бильярд залында, ашканада жүрүүгө ушундай форма менен жүрсөңүздөр болот. Бул сүннөткө ылайык, мына тизени, авраттарды жаап турат. Үстү жилет, чөнтөгү менен, асты узун шорта. Бул хыбы материалдар. Муну ушу бир кийилип колдонулгандан кийин сразу прачечныйга берип, жууп, тазалап, бүтүктөп, кайра алып чыгып колдоно берет экен да. Жүрүңүздөр эми сыртка чыгалы. Мына агаларыбыз canыңыздардан. Мына агаларыбыз маза кылды. Шеп, кандай болду биягы? Мазабы? Canыңыздардан. Кып-кызыл болуп чыкты акамчы. Пай-пай биягычы. Так, бул Керемет банясы Жалал-Абад шаарында, Балтагулов көчөсүндө, Курманбек кичи району жакта, Азиянын тушунда, Төрөт үйүнө жакын, Роза парктын жанында. Бияка келгенде агаларыбыз уже чыгыптыр, бая биринчи келгенде бар эле. Мына эжем каяка кетти. Так, өзүм эле кирип көрсөтүп коеюнчу. Бул жер касса, ресепшн. Келгениңиздердечи. Бу жерде мындай экен да. Азыркы меникиндей мындай форма берилет, асты үстү бул. Мына асты үстү. Анан простина берилет. Комплектте 800 сомдун ичинде. Анан мынандай баягы суу жукпай турган шорта берилет. Мынандай суу жукпай турган. Көрдүңүздөр? Суу жукпай турган шорта берет. Анан мага узун шорта керек дегендерге биякта мынандай узун шорта берилет. Бизеке. Bunu кийсеңиздер парашют болуп калат. Тызлашка жетип барышы мүмкүн да, балтырдан келет да. Ушул формалар 800 сомдун ичинде бекер тапчкасы менен. 800 сом, жаш балдарга 450 сом. Анан дагы бир нерсени өзүнчө көрсөтөм, кийинки серияда эртең саат чыгып тартам, азыр кеч кирип калды. Бүгүн бул жерде эс алабыз. Тиги наркы эшиктен киргенде 20дай номер бар экен. 4-5 адам, 5-6 адам кирип, içinde бассейни, парлары, эс алуучу жайлары менен сонун команда болуп кирип, эч кимге мишайт этпей, бирөөгө тоскоол болбой, сонун эс алса болот экен. Ал жактында төлөмү 500 сом, 700 сом, 800 сом ушундай экен да, 1000 сомго жетпейт деди да. Ушундай. Мончонун талаптары, мончого сырттан суусундук, спирттик ичимдиктерди алып келүүгө тыюу салынат, мончонун ичинде жылаңач жүрүүгө болбойт. Штраф 5000 сом. 5000 сом кам 50000 сом эле салыш керек. Бул талаптарга баш ийбеген адамды мен туугандар эмне дейм? Сөз жок. Бул талаптарга сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Кереметтүү эс алалы. Видеону максималдуу таркатыңыздар. Ассаламу алейкум.